жаратқан Алла Таала bir ғана жылқы жануарға ант ішкен, қасам ішкен. Başka bir daha жануарға Алла Таала ант ішкен емес. Пайғамбарымыз айтты, береке алып келеді екен жылқы үйге. Ахиретте тозақтың отынан тарда. Жерімді қорғаймын деп егерде баға тұрған болсаңыз, анда соғуын ұғып алыңыз. Анда соғуын ұғып алыңыз. Анда әрбір дан жемге, әрбір çöpке, әрбір тамшы сусына сізге соғып жазылады екен туған. Бұны пайғамбарымыз айтып отады. Жылқы баққан кишinin қиямат күні таразасына қойылып тартылады екен туғандар. Жана әрбір басқанына қожайынның күнөсі кешіріледі екен. Даражасы көтеріледі екен. Алла Таала бірден соғып береді екен. Ассаламу алейкум, қадырман көрушілер, Мисир Кейчи каналының қаталуучылары. 13 июл 2022 жыл Жалал-Абад облысы Базар Қорған Жоон айылына келдік. Бұл жерде ардайымқы чыгып жүрген Нұрбек мырзаның дағы жаңа аты келіп қалыптыр. Ушул аттан сіздерге маалымат беріп көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналга жаңы болгондор каналга атталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай Нұрбек, денсаулыктар жакшы? Иштер болот абы? Аллага шүгүр. Жаңа ат келип калыптыр. Азыр эми аты зор келди, Кудай кааласа. Бул аттан дагы толук маалымат беребиз. Алгач мурунку аттардан сурап кетеличи. Bir çoğun köp atты çıkardın ele. 80 köp at çıkardık ele. Köp attan alıge torup piştin çıkardık ele. Oşular ne oldu? Satıldı mı? Köpten satılıp etti. Kaysıl çaka gitti? Torup pişti, özü de kaldı, Bişkek'e gitti. Taksir bala aldı. Ama bir köp at Özbekistan'a satılıp ettik. Ulak'ta satıldı, Noken'de, Şaydan'da. Ulak'ta satılıptır da. Oşo gelip görüşüp ananı alıptır da. Toru çıkardık ele Jirak. Oşonu algan akam aldık. Oşo Ulak'a aparıp Ulak'a bir salıp görüp o şerde alıp ketişti. Жақсы, содаға береке дейбиз. Эми бул жаңы ат келип калыптыр. Ошол аттан маалымат берип айтайлы. Бул ат ака линиясы таза ат. Таза кандуу. Мына Жалал аттын аты ака. Таза кыргыз жылкыларынан, Таза кыргыз жылкыларынан ака. Жалал атта оны Абдыкалык Палбан бар. Ошо Абдыкалык Палбан аканын Бандит деген аты бар. Ошо бандиттин энеси бандиттин кызы экен. Энеси. Атасы şu özünden Базар Қорғандан кеткен Сургояндан ака. Атасы. Энеси жактан дагы, атасы жактан да қан таза, Кудай кааласа иншалла. Демек уругу жакшы аттардан алыныптыр да? Жалал аттан Батыр деген аканын колунан чыккан тай. Кулунда чыккан Кудай кааласа. Азыр жашы канчада экен бул? Жашы 3 жаш, 6 жашар ака. 6 жаш. Улагына Кудай кааласа 100% жооп. Демек өтө жакшы. Чоң улактарда чалып жүрөт. Бул биз дыйкандын колунда багылып турган жеринен кече алып келдим ака. Кечинде алып келип түшүрдүм, бүгүн чыгардым ака. Менин ишим ушу ака. Алып келгенден кийин аркаман келишти. Ат алып келе берсин, биз алат элек анамына дешип. Алар менен келише албадым ака. Башын. Ана элге салам деп эле бүгүн чыгарып бердим ака. Ат өзү Кудай кааласа номер 1 аттардан. Бандитти элдин баары билет ака. Бандит дагы өтө күчтүү ат болгон. Сургоyon уругу дагы жарабаганы болгон эмес. Баары тегиз жарап келген. Демек, көпчүлүк кызыккан аттардын бири экен да? Ооба ака. Ким булардын немесин бандитте дагы, Сургоyonда дагы камчы менен жүрбөйт да булар. Тизгин добуш. Тизгин кыймылдаганда өзү кутуруп кетет. Анан оозунан карышкырга окшоп ачып жүрүшөт. Кличка карышкыр деп ат коюп койдум өзүм ака келгенден. Кличка карышкыр. Кабактарын көргөзсөңүз ака аттын. Бул атта дагы ошондой өнөрлөр бар экен да демек, Кудай кааласа ака. Жанар кабактарынан билинип турат. Көргөзүң ака. Путу кол таптаза, эч жеринен эмес жок ака. Кудай кааласа алган адам ыраазы болот ака. Ушунун колдон келишинче элге жакшы ат чыгарып, жакшы аттарды берген аракет кылсам ака. Көрүп барыңыздар байкап жүрсөңүздөр керек. Нурбек мырза буюрса жакшы аттарды чыгарып, жакшы аттарды өз ээлерине берип жатат десек да болот. Ушунун бою канча чыгып калат экен? Ака, боюн метр менен өлчөдүм. Боюнда 1.62 чыкты.
1.62. Ооба, булардын өзү уругу чоң болбойт да, бандит деле кичине ат, бирок любой жыйынга жарайт да, лидер ат ака. Аткал аканын аты номер 1 аттардын биринен. Жалабатта. Мемин деген ат бүзүр аттардын бири да. Эми атты минип бир көрөлү, кандай болду экен, баскандарынан бир аз күн салкындап турат, чаап көрсөк болобу экен бул атты. Мына эми атты да минип алдык. Жаныбардын көкүрөгү эле гектар экен го. Бир бастырып көрөлү. Алыста көрүүчүлөр баскандарынан көрүп алсаңыздар болот. Сиздерге жакшылап мына көрсөтүп турабыз. Бар жогу таза ака. Жаныбар. Жаныбар. Көрдүңүз болду баскан. Издейт ака булар, издейт. Көрүп турганыңыздардай айткандай эле өнөрлөрү күч экен жаныбарда. Ордунан мөңкүп турат экен го. Өзү дагы мындай биздин тилде айтканда көчмөр ат экен, Ака өзү бандиттин сандары салбаңдап кеткен да. Бул ошондой ака мынаныкы дагы. Ошонукун берип койду. Бир ал. Коёмда ака мындай соору болгон эмес вообще. Мо бандитти тартканда соорулары. Сургоёндук алгындай кууш соордон. Бунун соорулары вообще башка ака. Жамбаштарды карасаңар таң көчтөр. Жакшы, мына чат аяктагы жакшы экен. Аламан улакта чоң жыйындарда тура турган аттардын экени көрүп турасыздар. Ака чалып жүргөн ат, лидер ат ака. Чалып жүргөн. Ооба, Кудай кааласа. Кайсы туганыбыз алса ham ака, Кудай кааласа күйбөйт. Азы болуп рахмат айтат Кудай кааласа ака. Алган киши өкүнбөйт, күйбөйт деп айтып жатат. Андыктан мен ойлойм, ушул атты эртерээк келип алыңыздар, колдон чыгарбаңыздар. Чаап көрсөк болбойбу бул атты? Эми ака ат өз көрүнүп турат го. Атты кечинде алып келдим дейбиз. Турган экен биз жерде жылбай эле. Багуда турган экен, анан кечинде алып келип эле жууганмын. Эртең мен аз да жуудум, көрдүңүз го ака. Ошо жууп эле кичине неме кылып анан чыгардым. Эми алган адамга айнып калбасын да ака. Ооба. Ат ака мына тизилсе катканыңда. Кийинки аларманга жакшы ат болуп берсин деп чаап көрсөтпөйбүз атат. Эгер кимге жаккан болсо, өзүңүздөр атты келип мингенде билинет экен. Жаныбар. Охо. Ат оңор ат эмес экен. Мындай атты колдон чыгарбаш керек. Атка толка добуш ака. Камчысыз, Кетип аткан жерден каксаң, кыргызган көрдүңүз беле? Тизгинди каксаң да. Жаныбар. Жаныбар, Кудай кааласа ака. Кече көк атты чыгарганда ham ар ким ар бала дедил ака. Жыйында агып келеаткан топтун аркасына кайтарып жатмын ака. Болду, чыгы эле чык болду, атты алдык биз деп. Чеке тап кетти. Жакын акаларым эле ушуларга бердим. Кудай кааласа буну ham ушу жакшы адам алдым ака. Мына ошондой мыкты аттардын бири бул дагы. Эми биздин көрүүчүлөргө кызык болуп атса керек. Баасын угуп көрөлүчү. Канча дейсиз? Ака мен деле жакшы пулга алдым. Үстүнө коюп сатамын ака. Мен тирлигим ушу менен. Ким не деп сүйлөйт аягы өзүнөн ака. Сүйлөшүлөр болобу? Болот ака. Жакшы кардар келсе. Эми көп неме эмес ака, мен ham жакшы пулга алдым өзүм. Эми бул атка раса палбандар барып аткан экен ака. Анан баасын келише албай турган экен. Мен кече барып эле сразу бүтүрүп алып келдим ака. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр. Насиби, буйругу кимге буйруп турган болсо, кимге жаккан болсо алып кетет. Сиздерге кыскача маалыматын берип көрсөтөбүз албетте. Эми ала турган өзү дагы келип минип жакшылап көрөт болуш керек. Суу куйсаң агат ака. Мына ушундай экен. Кудай кааласа ким алса ham ака рахмат айтып. Жаныбар атты каргыша сатсын ака. Ушунун үйүрүн сурап кетейинчи, үйүргө коюлуп аптырбы? Үйүргө. Үйүргө коюлган ака. Үйүрдө да жүргөн, Үйүргө коюлган.
Демек, мына Ака, башын ташаш деген нерсени билбейт булчу. Тургон ургунда ham андай болгон эмес. О, бандиттан любой баласы жарап келет да булардын ака. Бандиттин енеси жактан болгондо ham өзү мындай билген саяпкерлерге ака. Атты бети уйт да ака. Ооба. Аттын зорун бети уйт ака. Таза кандуу бээ болсо ошо уйт ака. Линиясы жакшы кудай кааласа иншалла. Жакшы, сиздерге маалыматын берип деп койгондорго бир коеюнбу жака. Бир кой берип койсак жакшы болот эле. Эми атты өзүң минип билип жүрөсүң. Сал азыраак кылып коеюн ака. Ооба. Өтө узатпайбыз. Бир ордунан кой берип чуркаганда бир көрүп коюңуздар. Балким бизде алыста көргөндөр бардыр, мына ошолор арманда калбасын. Ай. Жануар тапырап чуркагандары өтө жакшы экен. Токтогондору да өтө сон. Айткандай, жыйынга кирип берген болсо, мына ушул аттан сиздер өкүнбөйсүздөр, күйбөйсүздөр, ким алган болсо, мына ушул атты колдон чыгарбаңыздар. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн кызматта ар дайым Mr. Cage каналы, биз менен ар дайым чогуу болуңуздар. Кийинки чыгарылыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.